Emek olsa nömesin el jeyt. Böyle paydası var. Mına misal için hazır mına uşul layıl dele eme olup kaldı. Tege malinanı talağa tiyip, polağa tiyip atat. Polağa uşa gektir kılıp tiyip atağız. Benim bir balam tikti, dağırı tiyip atat, dağılı. Uşu suğat jerge tiyip atat talağa. Ушун эсебин чыгарып, мал кармаганга караганда, жылкы кармаганга караганда ушул малина пайдалуу экен деп эл түшүндүбү? Ошол түшүнгөн үчүн тигип атат да. Болбосо ал салпылдап тиги тоодо жүргөндөн көрчө сугарып коюп, бала бакыраны жалдап алып келип тердирип атышат. Пайдасы бар экен. Аялдар иштеп атат. Аялдар иштеп атат. Шаардан алып келип иштеп атышат көбүнчө. Ошо малина менен байыгандар пайда болду элекпи? Болду, 2-3 азыр байып кетишти. Жакшы, окуттанып калышты. Сиз мал багасыз да, өзүңүз? Мал бакчымын, эми азыр карадым. Жок, малыңыз бар да бирок. Бар. Бөгөргөңүз бар. Канча жаштасыз? 84-төмүн. Жаш турбайсызбы? Абдыкулов Сейитбек. Азыр неме аба? Илбирс бар экен, барып көрүп келели десеңиз бармаксызбы? Жакын экен, жүрүңүз десе. Барам, анткени бир убакта мен өзүм деле браконьер болчумун. Ушул жериңиз сонун экен. Азыр браконьерчилик кылбай калдыңыз. Каяктан эми база албай калдым да. База мен бабаларга чейин барам, жөө басып жүрө берем. Браконьер болсоңуз канча илбирс алдыңыз эле? Илбирс терисин саткансыз да? Болгон. Карышкыда дагы эмнеге браконьерчилик кылгансыз? Эмнелерди аткансыз? Илбесин аткансызбы? Эшкитеке, элек ачыбыз. Ал мындай да, бул жерде бир суроо бар да, азыр чоңдор, байлар азарт, кумар үчүн атып атышат да. Силер кандай тиричилик үчүн атчыңар да, муктаждык? Тамак үчүн атчыбыз да. Тамак. Бала бакыраны багыш үчүн. Жекеле өзүбүз бала бакыр эмес, кошуна колоң айылды багыш үчүн. Ока чыгылчу. Азыр кумар болуп кетти, байкап атасызбы? Кумар болду, анткени автоматтар менен чыгып атышат. Кийик эмнеге качып кетти? Жанагы чоң мынтыктар келди дагы ушендан атса үйүнү тететиги тоонун чокусундагына чейин кетет экен да, ошол уккан кийик безип тиги кочкорго чейин түшө качып атат. Андан ары ат башыга качып кетип атат. Ошол үчүн ушул чоң мынтыктар келгени качты булар. Ошолорду жоготуш керек, азайтыш керек, э? Конечно, азайтыш керек. Ошолордон азыр азайып атат. Болбосо мурда 300 чейин жүргөн кийиктер бар эле. Бир корооло да, бир короо койдой жүрчү. Азыр бир 10 жыл мурун бир 5-6 эле көрүп калдык. Тетиги мөңгүдөн кийикти. Бар таң кылганбыз ошол. Ойто ушунчалык болуп калдыбы? Мурда түкөндөчүдө эсединчи. Сайыстын убагында кийик чындыгы ошонун окут менен кылчубуз. Бала бакыра. Азыр эми сиз оюңузча мына балким законду катуулатып, ошо автомат менен чыккандарды, жанагы күчтүү куралдар менен чыккандарды балким жазалап, эмне сунушуңуз бар? Эмне кылыш керек ушун аткандарды азайтыш үчүн? Алып коюп эле ошол мынтыктарын алып ар жака өткөрүш керек өкмөткө. Атак эметилбейт. Жон ким неме кылат? Элдин алы жетеби же кандай? Элдин алы жетпейт ага. Тетек үйдөгүлөр болбосо биз эл эмете албайт. Азыр көбөйдү, абдан көбөйдү. Браконьерлер дагы анан жана чоң мынтыктар абдан көбөйдү. Ошону азайтыш керек экен да. Абдан көбөйдү азыр. Карасаң, ошо тоодо жүргөндөрдүн баары эле жанагы мынтыктарды көтөрүп жүрүшөт. Жана снайперский дегендер жок азыр. Снайперский алыста көрүп турат да. 1,5 километрден жатып алып атышат эмне.